Assalamu алейкум, урматтуу өкмөт жана саламаттык сактоо министрлиги жана комендант башчысы. Негизи мыйзам элге мындай убактынча мыйзам болсо дагы так жетиш керек да. Мисалы үчүн азыр Оштон жөнөгөндөр Сосновкага карап аябай кармалып атат да. Ал жерде баягы маскаларды тагып алып, очкини тагып алып, же тааныбайсың, атың айт десең айтпайт. Булар мисалы үчүн тесттен өтүш керек экен дейт. Кармоо ал жерде 1 саат, 2 саат кармай, же болбосо өткөрбөй кыйнап атат да жолдочу. Ушуну тестти кайдан алыш керек? Республиканын штабтан алсаң, ал жерде так отурган адам барбы? Текшергендер барбы? Ал 14 күн менен анализ чыгат экен. Жашаган жеринин справкасы болсо болбосо, ал ойноп барбайт да, мисалы үчүн. Ошончо элди кыйнап, карапайым элди эмне кереги бар дейм да. Ушуну так маалымат берип, ушуну бир жеткиликтүү кылып койсоңор жакшы болот эле. Мисалы үчүн киргизбейт дейт. Ал жерде өткөндө мен Бишкекке бардым жумуштар менен. Жолдо 2 саат, 3 саат туруп, анан коменданттык саатка илешип калып барыпчы. Ошого илинип калып, зачем да мындай бир так бир иштеп чыкса болбойбу, жобосун. Болбосо айтсаңыздар, биз деле жардам беребиз, уюштуруучу катарычы. Миңдеген баягы концерттерди уюштуруп жүргөнбүз. Бул концерттен оңой муну уюштуруп коюш. Өкмөттүн айткан сөзү, же болбосо саламаттык сактоо министрлигинин айткан сөзү мындай так болуш керек да. Анан жөн эле бардак баягы кааласам кылам, каалабасам кылбагандай уйкусурап иштеген кереги жок мындайчы. Элди кыйнабагыла. Жумушу барбы, өткөргүлө. Ошо баягы тепловизор менен убактынча текшерип атат, градус жокпуз, өткөрүш керек. Анан карапайым элди кыйнаштын эмне кереги бар да? Ушул жөнүндө бир так маалымат берип койсоңуздар жакшы болот эле. Бөлүшүп коюңуздар. Карапайым эл, эми баягы депутаттар, атка минерлер жиптерди минип алып ары бери чапкылап өтө берет экен. Карапайым элге кыйын да. Ошол закон, убактынча закон болсо дагы так маалымат болсо жакшы болот эле деген ойда.